Анан Яна өлүп калсаң тозокосун дагы напряг. Бүт көрдүм. Только 5 гана көргүм келет. Болду. Нурлан Мотоев каза болду. Бул маалыматты Ички иштер министрлиги тастыктады. Ал 56 жашта болчу. Нурлан Мотоев ар кайсы жылдарды журналистика, саясат менен алектенип, жоомарт элдик патриоттук кыймылын жетектеген. Ал 2005-жылы Кара кечедеги көмүргенин басып алуу окуясынан кийин кеңири таанылып, эл арасында көмүр падышасы деген атка алынган. Акыркы убактарда Мотоев кескин арыктап кеткен. Социалдык тармактын колдонуучулары анын ден соолугунун абалына тынчсыздануусун билдирип келишкен. Душа что делает? Мен воля хочу, свободу хочу, понимаете? Надо жить под напрягом. Зону ачсаң чорлордун напрягында. Воля ачсаң власттын напрягында. Качанга чейин напряг болуп жашайбыз. Мен ээн эркин жашагым келет. бир берилген өмүрдө. Бир берилген өмүрдө. Анан Яна өлүп калсаң тозокосун дагы напряг. Düşün өмүр өлүп напряг болуп жүрөт өспүн. Ислам мен үчүн святое. Мен үчүн бул бешке путевка ислам деген бул. Бүт көрдүм. Только 5 гана көргүм келет. Болду ошол. Чоң байлыкты көрдүм. Баарын көрдүм. 11 балалуу болдум. Бүт көрдүм. Только 5 гана көргүм келет. Болду ошол. Мен арманым жок бул жашоодо. Сууга агып кеткен Байел инебизди издөөгө таңкы саат 4:00 чогулдук. Жума күнү дуа кылып коюңуздар. Сууга агып кеткен Байел инебизди издөө иштери бүгүн таңкы саат 4:00 кайрадан башталды. Издөөчүлөр, куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар биригип, баланы табуу үчүн аракеттерди улантышууда. Издөө иштерине Талас облусунун башчысы Эрмат Жумаевич жана Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков да келип катышты. Байел инебиздин табылышын тилеп, жума күнү дубаңыздардан калтырбаңыздар. Ар бир дуба, ар бир жакшы тилек биз үчүн маанилүү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мэрияга бармак түгүл, президентке бар. Жүргүнчү менен айдоочунун ортосунда кайым айтыш. Социалдык тармактарда айдоочу менен жүргүнчүлөрдүн ортосунда пикир келишпестик тартылган видео тарады. Видеодо тараптардын ортосунда талаш жаралып, айдоочунун мэрияга бармак түгүл, президентке бар деген сөзү угулат. Мэрияга бармак да президентке бар. Силе болсоң киши. Мен шоурум акча алып атасың. Акчамда мен чөтөм алып аткан жокмун. Айлык алып иштеп атам. Ошо режимиңер так аткарылады силер. Кандай болду? Атиякта турасыңарбы? Турабыз. Рахмат. Калаң кыргыз элим силерден кайрылуу жасап, сураныч менен кайрылып атам. Бизге жардам керек болуп атат. Бир күн баламдын сууга түштү дегенде машинасын алып чыкканда, кырсыктаганына 4-сутка болуп атат. МЧСтер иштешип атышат. Алар өз жумуштарын аткарышып атышат, бирок бизге дагы жардам керек болуп атат. Суудун агымы өтө чоң болуп, ошонун зыяны тийип атат. Бизди мына сууду поляларга буруп жибергөнгө же бир башка жака суудун агымын азайтканга мына жетекчилерден, жогорку жактагылардан, бийлик башынан кайрылуу жардам сурайт элем. Ушу сууду азайтып, бизге кичине азайтып берсе. Баламдын эч ким билбей атат, же машинанын ичинде, суудун ичине түшүп кеткенин, же сыртта калып, ыргып кетип сырттан жок болуп атканын. Ошону издегенге мына сырттагы балдардан дагы кыргыздын жигиттеринен жардам сурайт элем. Каалайындар, ата-энесинин акыбалын түшүнүп аткандырсыңар. Бизге бир жардам берип койгулачы.
жогорку кеңеши бийликтегилер бизге көңүл кош карабай жардам берсеңер, суу агымын азайтып берсеңер жакшы болот эле. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.